Баарыңарга салам. Бул сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Жана мен Асель Болотбекова. Достор, жакында 28 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын жаңы курамына добуш берүү үчүн шайлоо участогуна барабыз. Эгерде өткөн чыгарылышыбызга кун коюп уккан болсоңуз, бул жолу мурдагыдай 120 эмес, 90 депутатты шайлай турганыбызды билсеңиз керек. Ал эми Каракол шаарынын тургундарынын алдыдагы шайлоого карата маанайы кандай экенин кесиптешим Фирозадан уксак. Албетте, Кыргызстандын ар бир 18 жашка толгон жарана шайлоого барууга укуктуу, ошондой эле мен дагы өзүм укугумду пайдаланып, Кыргыз Республикасында кандай гана шайлоолор болбосун ага барганга болот жана барам. Буга чейин бир топ шайлоолорго барып, өз добуштарыбызды берип келдик. Мунун бирден бир себеби ошо биз үмүттөнгөн, мисалы үчүн өткөн шайлоодо эле Кыргыз Республикасынын президентин шайлаган учурда өз добушубузду барып, президентке добушубузду бердик. Бул эмнени өзгөртөт? Бул биз ошол президентти шайлаганда өзүбүз колдоп, эл ошого добушун берип, ушул киши биздин элибиздин жашоо турмушун жакшыртсын деген мааниде ошо добуштарыбызды бердик, үмүтүбүздү, биз тилеген тилектерибизди актасын деп. Ал эми айрым адамдар бар, ошо шайлоого катышпай эле анан президент эчтеке кылбайт, депутат эчтеке кылбайт деген бул туура эмес. Биринчи барып биз шайлаш керек, бирок биз шайлаган биздин талапкерлер кийин кайсы гана бийлик өкүлдөрүнүн өкүлчүлүгүнө келбесин, ошол эле президент болуп келеби, ошол эле жогорку кеңештин депутаты болуп келеби, жергиликтүү кеңештин депутаты болуп келеби, ошолор элдин үмүтүн акташ керек жана элдин добушун сыйлап, ошого жараша иш алып барыш керек. Ооба, мен шайлоого барам. Анткени ар бир киши өзүнүн голос бериш керек. Жогорку кеңешке шайлоого мен барам. Обязательно мен өзүмдүн партиямды шайлоого укуктуумун и обязательно барамын. Сөзсүз түрдө шайлоого барыш керек. Шайлоо деген бул элге кызмат кыла турган депутаттарды тандоого сөзсүз түрдө алыш керек. Алардын программасы менен, алдыда жасай турган пландары менен таанышып, сөзсүз түрдө ошолордун эң мыктысын шайлоого барып тандап, өз салымыңды, добушуңду кошуш керек. Сурамжылоого катышкандардын басымдуу бөлүгү шайлоого катышуунун маанилүүлүгүн түшүнүп, шайлоо участогуна келери албетте абдан кубантарлык нерсе. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын республикалык кеңешмесинде сүйлөп жатып, эл өз добушун сатпашы керек. Бул ирет аларга парламентти иллюстрациялоого мүмкүнчүлүк берилди деди. Өлкө башчы алдыда келе жаткан шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылуу милдети турганына көңүл бурду. Мындан ары бардык шайлоолордун таза өтүүсү жана административдик ресурсту колдонууну жокко чыгараарын белгилеп, бул үчүн ал колунан келгендин баарын жасаарын кошумчалады. Буга байланыштуу президент Ички иштер министрлигин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жана башка тиешелүү органдарды коомдук көзөмөлдү күчөтүп, мындай окуялардын алдын алуу боюнча иштиктүү чараларды көрүүгө чакырды. Алдыдагы шайлоону өлкө башчы өзүнүн көзөмөлүнө алды. Эми эч кимден коркуунун кажети жок. Бул жолу сиздин шайлоодогу эркиндигиңизди эч ким буза албайт. Мындан тышкары президент добуш берүүнүн жаңы системасын эске салып, төмөндөгүлөрдү билдирди. Кимде-ким кайсы бир кызматта иштеп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, ал кызматтан гана алынбастан жоопко да тартылат. Райондук шайлоого акимдер, айыл өкмөттөр гана кийлигишпейт. Эскерте кетейин, райондук милиция, райондук билим берүү бөлүмү же мугалимдер, дарыгерлер кайсы бир саясий партиянын же талапкердин пайдасына иштесе, алар жазасыз калбайт. Сиздер бир мандаттуу округтан 36 депутатты аймактагы элдин түздөн-түз өкүлү катары таңдап аласыздар. Андан сырткары 54 депутатты партиялык тизме менен шайлап же партия ичиндеги өзүңүз каалаган талапкерге добуш бере аласыз. Ошондо чыныгы шайлоочулардын колдоосуна ээ болгон көпчүлүгү парламентке келет. Бул жерде ар бириңиздердин добушуңуздар маанилүү экенин түшүнүңүздөр. Алдыңкы ондукка кирип депутат болом деген мурдагы түшүнүк жок. Ал убакыт өттү. Эми талапкердин тизмедеги орду маанилүү эмес. Ал эми азыр бул жолу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттар кантип шайланары тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан даярдалган видеороликтен көрөлү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары кандай шайланат? 2021 жылы 28 ноябрда кыргызстандыктар жогорку кеңештин депутаттарын шайлайт. Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына ылайык өлкөнүн парламенти 90 депутаттан турат. Жогорку кеңештин 36 депутаты шайлоочулардын тең саны менен түзүлгөн бир мандаттуу шайлоо округтарында мажоритардык тутум боюнча шайланат.
Ал округтарда талапкерлер төмөнкүдөй көрсөтүлүшү мүмкүн. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен же партиялардан. Жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык тутум боюнча республиканын бүткүл аймагы боюнча бирдиктүү шайлоо округунда партиялардын ачык тизмелери менен шайланат. Ар бир саясий партия 54 талапкер гана көрсөтүшү мүмкүн. Талапкерлердин тизмесин аныктоодо партия төмөнкү квоталарды сактоого тийиш. Бир жыныстагы талапкерлер 70%дан көп болбошу керек. Ошол эле учурда саясий партиялардан көрсөтүлгөн аялдардын жана эркектердин тизмелериндеги кезектин айырмасы 3 позициядан ашпоого тийиш. 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15%дан кем болбошу. Ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15%дан кем болбошу. Кеминде 2 талапкердин майыптыгы бар адамдардан болушу керек. Добуш берүү күнү шайлоочу 2 бюллетень алат. Бир мандаттуу округ боюнча шайлоодо шайлоочу бюллетенине өзү тандаган талапкердин фамилиясынын тушуна белги коет. Экинчи бюллетень менен шайлоочу партияга жана ошол партиянын талапкеринин тизмесиндеги өзү тандаган талапкердин катар номерине тийиштүү бир чарчыга белги коюп добуш берет. Бир мандаттуу округ боюнча башка талапкерлерге салыштырганда шайлоочулардын кыйла көп добушун алган талапкер шайланган депутат деп таанылат. Парламентке өтүү үчүн саясий партия жалпы өлкө боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 5%нан кем эмесин жана ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча 0,5%нан кем эмесин алуусу зарыл. 5%дык босогодон өткөн ар бир саясий партия алган мандаттардын 30%ы аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Калган мандаттар ар бир талапкер алган добуштардын санына жараша рейтингине ылайык бөлүштүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлер тууралуу бардык маалыматты өзүңүздүн шайлоо участогуңуздан жана 3W чекит, талапкер чекит, шайлоо чекит, gov.chekit KG сайтынан таба аласыз. Татыктууларды тандоо менен өнүгүүнү тандайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө шайлоону көзөмөлдөө тизмесине 3,699,046 жаран кирди. Анын ичинде чет өлкөдө добуш бере турган жарандар дагы бар. Ал эми сиз дагы 3W чекит тизме чекит gov.chekit KG сайтынан же 119 номеру боюнча кол борборго чалып өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен текшерип койдуңуз деп толук ишенем. Достор, биз сиздер үчүн кыргыз жана орус тилдеринде шайлоо деген эмне, шайлоонун маанилүүлүгү, кантип добуш берүү керектиги тууралуу 20дан ашык көрсөтүүлөрдү тарттык. Биздин ар бир чыгарылыштардын бардыгын биздин Радио Волна Иссык-Куля YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Жана ошондой эле лайк басканды, каналга катталууну, көрсөтүүлөрүбүздү репост кылганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир ой пикириңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Ал эми программабыздын кийинки чыгарылышы шайлоонун жыйынтыгына арналмакчы. Бул видео контентти түзүүнүн негизги максаты сиздерди шайлоо процессине активдүү катышууга чакыруу. Алдыдагы 5 жылдыкта өлкөбүздөгү маанилүү чечимдерди ким кабыл алары сиздин тандооңуздан көз каранды. Ошондуктан үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында өтө турчу шайлоого келип, татыктуу талапкериңизди тандаңыз. Анткени сиздин добушуңуз, сиздин келечегиңиз.